ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00-да Жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында Адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен көрөрман жана угарман, сиз Жамааттык медиа студиясында Сак бол программасын көрүп баштадыңыз. Эфирди мен Айгерим Кулатбекова алып баруудамын. Бүгүн биз ВИЧ боюнча тестирүүлөөдөн кантип жана канчалык тез өтүш керектиги туурасында, тесттин түрлөрү, алардын тактыгы жана эрте диагностикалай эмне үчүн өмүрдү сактап калат экендиги тууралуу түшүндүрөбүз. Студияда конокто дарыгер инфекционист Жумабүбү Эсенканова. Кутман күнүңүз менен студияга кош келдиңиз. Кутман күн, саламатсыздарбы? Урматтуу Жамааттык медиа радиосунун угармандары, көрөрмандары. Жылына 1 декабрда бул СПИД оорусунун күнү деп эсептелинет. Ошон үчүн жылда ушу ноябрдын этегинде, декабрда СПИД ВИЧ жөнүндө маалыматты дайыма бергенге аракет кылабыз. Ошон үчүн бүгүн дагы Жамааттык радионун чакыруусу боюнча келип отурам. Сиздер баягы таң каласыздар, болушуңуздар керек. Эмнеге инфекционист келди деп. Анткени акырындык менен бул ооруну СПИД центрде эмес, акырындык менен үй бүлөлүк дарыгерлер борборундагы инфекционист дарыгерлерге бере баштайт жакында. Чоң рахмат түшүндүрүп кеткениңизге. Негизи айтсаңыз, учурда бул ВИЧ СПИД боюнча абал кандай болуп турат, анан булар жылдан жылга байкооңузда кандай болуп өзгөрүүдө? Бул ВИЧ жана СПИД жөнүндө билесиздер, Кыргызстанда закон бар. 2005-жылы чыккан 149 закон. Бул ошол СПИД ВИЧ менен ооруган ооруларды мамлекет кантип сактайт? Защита прав. Орусча айтканда. Ал закон жылдан жылга өзгөрүлүп, толукталып келатат. Ал эми оорулар жөнүндө маалымат берсем, баягы адамдардын аң сезими өсүп, жылдан жылга, анткени могу жамааттык медиа, телевидение дегенде, интернет, телеграм, баягы биздин адамдардын аң сезими мурдага караганда өөрчүп, өсүп, СПИД ВИЧ жөнүндө маалыматты уже көбүрөөк уже билип калышты. Кандай жол менен жугат, кантип текшерилиш керек, ооруп калганда эмне кылыш керек деп ойлойм. Адамдардын аң сезими өсүп, мурдага караганда өзгөрүүлөр көп эле. Эми санын мен айта албайм канча деп. Бул саны азайган жок, жылдан жылга көбөйүп атат. Бул ВИЧ СПИД жөнүндө мектепте, жогорку окуу жайларында, баардык жерлерде, мекемелерде маалымат берип атабыз да, маалымат берип атат. Баардык массалык маалымат каражаттарын колдонуп. Ошон үчүн ойлойм, адамдардын аң сезими өстү деп. Ошого жараша буларды эрте диагноз коюу дагы мурдага караганда баягы адамдар коркпой калды деп ойлойм да. Ооруп калса, бул эми оору да. Бул оору атайлап барып жуккан жок да. Ооруп калгандан кийин албетте баягы ооруну жашырсаң өлүм ашкере калат дегендей, алар эрте көрүнгөнгө аракет кылып, дарыгерлер борборлоруна, СПИД центрлерге, мисалы үчүн шаардык бар, республикалык бар, ошолорго кайрылып, уже текшерилүү мурдага караганда баягы маалыматтары көбүрөөк болуп калды деп айта алам да. Ушул жерден угармандарга жана ВИЧ СПИДтин айырмасы жөнүндө айта кетсеңиз, бул мындай медициналык жактан кандай стадиялардан өтөт экен? Рахмат. Эми баягы ВИЧ менен СПИД экөө тең эле бир эле оору. Мисалы үчүн ВИЧти кыргызча айтканда АИВ деп коет. АИВ инфекциясы тууралуу эмнелерди билиш керек? Мисалы үчүн АИВ инфекциясы адамдын иммундук жетишсиздик вирусу тарабынан келип чыккан оору. Бул башталышы, оорунун башталышы ВИЧ деп алат. Ал эми СПИД же болбосо КЖС деп айтылат кыргызча, кабылданган иммундук жетишсиздик синдрому. АИВ инфекциясынын бул акыркы баскычы. Эң акыркы баскычы бул СПИД деп аталат. Башталышы орусча ВИЧ, кыргызча АИВ деп. Мен кыргызчага көнбөй атабыз, эми акырындык менен буга көнөт болушубуз керек.
Ошо кайсы учурда спидке өтүп кетет мындай же сөзсүз эле бул стадияга барыш керек болобу? Эми муну стадиясын айтаардан мурун баягы угармандардын, көрөрмандардын эсине салып кетким келет. АИФтин жугуу жолдорун эстен чыгарбаш керек да. Бул кайсы? Бул кан аркылуу, бул энеден балага өтүү жана корголбогон сексуалдык байланыш. Кан аркылуу кайсы убакта жугат? Бул баягы мурдагыдай наркомандар деп коебуз. Жанагы многоразовый көп жолу колдонгон хирургиялык инструменттерден жугат. Мисалы үчүн наркомандар эле эмес, мисалы үчүн азыр жанагы татуаж, пирсинг, көзгө жанагы неме жасоо операция, косметикалык операциялары, ошондой эле кан аркылуу жуга турган ошо хирургиялык манипуляциянын баары ошол кан аркылуу жугуучу жолдоруна кирет. Ал эми энеден балага кайсы убакта жугат? Бул через плаценту, эмчек эмискенде жугат. Анан кийин төрөт убагында жугуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн баягы спид менен ооруган энелерге эмчек эмизбөөнү сунушташат. Ошондой эле үчүнчүсү бул көп проценти бул корголбогон сексуалдык байланыштар. Ошондон жугат. Ушу жугуу жолдор боюнча айтып атканда мындай коомчулукта көбүрөөк тараган бул канчалык чын же кайсы өлкөдө болгону белгисиз, бирок атайлап бир жуктуруп аткан видеороликтер көбүрөөк кездешип, өзгөчө акыркы учурда жана коомдук жайлардагы тараткан кагаздарына түшүрүп коюп аткандарын көрсөтүп аткан. Анан негизи булар канчалык чын эле ошол кагазга көпкө чейин жашай алабы, мисалы шприц менен киргизип койсо? Жок, бул баягы контактный путь деп коет орусча. Орусча ал эми кыргызча адам менен адам баягы өбүшүү, же болбосо эме идиш аяк, бет арчуу, кол арчуу, мисалы үчүн эме чагып алса, чиркей чагып алса, ал жолдор менен жукпайт. Бул негизги эле жана мен айткан 3 жугуучу жолу: кан аркылуу, энеден балага корголбогон сексуалдык байланыш. Ушул үчөөнү эстен чыгарбай эстеп калса, анда баягы шектенбей жашаганга мүмкүнчүлүк болот да. Эми жана стадияларына токтолуп кетели. Ошо кайсы ВИЧ дайыма эле спидке алып келиш керекпи? Анан кайсы учурда мындай бул стадияга келет да? Азыр эми баягы республикалык жана шаардык спид центрлер аябай жакшы иштешип атат. Ооруларды мисалы үчүн дагы айта кете турган нерсе, акыркы жылдары мынакей үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда экспресс тесттерди бере баштады. Экспресс тест деген бул колдун учунан кан алат, 15 мүнөттө кандын эмеси дайым болот. Адамда эме барбы, ВИЧ инфекция барбы, жокпу. Анан кийин эгерде ал оң болуп калса, положительный болуп калса, анда ошондон ары текшерилип, анан кийин биз спид центрге жиберебиз. Ар бир үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда ошондой эле эмелерди, медиктерди, медсестраларды, медайымдарды окутуп, үйрөтүп, ар бир үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда экспресс тесттер бар, акысыз. Келип, эгерде кандайдыр бир белгилер болуп калса, ошо мен айткан жанагы жугузуу жолдорунан өзүңүз кооптонуп калсаңыз, үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна келип, ал эми ошондой эле аптекадан дагы шилекейди текшерсе болот. Ал дагы 15 мүнөттө эмеси дайым болот, результаты дайым болот. Адамда барбы же жокпу. Ал эми башталышы баягы вирус жуккандан кийин 2 жумадан 4 жумага чейин башталышы, баягы орусча айтканда бессимптомный деп коет. Адамды акырындык менен адамдын иммунитетин талкалай берет. Иммунитети талкалаганда эмне болот? Кандай оору болбосун жугат да. Мисалы үчүн башталышы ОРВИ сыяктуу болушу мүмкүн. Кадимки грипптей болуп, эти ысып, чырголонуп, башы ооруп, тамагы ооруп, анан денесине ар кандай исиркектер чыгып, анан кийин булчуңдары ооруп, эми бул 2 жумадан 4 жумага чейин созулушу мүмкүн да. Созулуп, анан кийин өтүшүп кеткенде, мисалы үчүн ар кимдин өзүнүн иммунитетине жараша болот. Кээ бирлери жылдап оору беришет, анан качан гана акыркы стадиясына спидке алып келгенде, ошондо жана пневмония же болбосо рак, синдром КПШ деп коет, ошолорго алып келгенде анан диагноз коюлат. Эми азыркы могу эменин күчөшүнө байланыштуу адамдардын кирип чыгышына, сырттан мисалы үчүн башка мамлекеттерден бизге келип атат. Аларды текшерүү азыр аябай жакшы жолго коюлуп калды. Анткени мурда баягы келип эле иштеп эле акча таап эле кете берчү да. Азыр болсо
бүт баары мисалы үчүн Пакистандан келип атат, Индиядан келип атат, кайсы гана мамлекет Кытайдан келип атат, бүт ошол жактан келген жумуш издеп келген, жумушка келген жарандардын баарын биздин үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда, спид центрлерде текшерүү жүрүп атат. Аларды текшерип, анан кийин жумушка кабыл алат. А эгерде биздин мисалы үчүн сыртка чыгып аткан жарандар Россияга чыгып атат, Сауд Арабиясына чыгып атат, көбүнчө Америкага чыгып атышат көбүнчө. Мисалы үчүн ошол мамлекеттердин тизмеси бар. Кайсы мамлекеттер эгерде биздин жарандар барып ооруп калса, ал жактан кайрып жиберет, депортация болот. Аларды дарылабайт. Ал жакта ооруп калса, аларды дарылоо акылуу. Көптөгөн акча кетет. Ал эми биздин мамлекетте өзүбүздүн жарандарды дарылоо акысыз, диагноз койгондон баштап аягына чейин баардык стадиясында акысыз болот. Ошон үчүн баягы сыртка чыгып аткан баягы жумуш издеп чыгып аткандарды кетип атканда текшерип ВИЧке, келгенде да сөзсүз текшерилге деп айтат элем. Кетип атканда сөзсүз текшерилет, анткени ал мамлекет мисалы үчүн албайт да, эгерде гепатитке, ВИЧке жок болсо, текшерүүсү, анализи жок болсо албайт да, сертификат берет да, бул кетип аткан адамда ВИЧ, СПИД жок деп. Ал эми келип атканда дагы, келип аткан жарандарды да азыр мынакей Англиядан келип атышат, Россиядан келип атышат, ар кандай ситуация болуп, аларды келгенде дагы сөзсүз текшерилгиле деп үндөйт элем. Эгерде диагноз убагында коюлуп калса, бул ооруну дарыласа болот. Эмнеге инфекционисттерге берип атат? Анткени кадимки эле инфекциядай болуп калды бул ВИЧ. Мурда баягы бизде баягы ажиотаж болчу, ооруп калды мындай андай деп. Азыр болсо кадимки эле инфекциялык ооруларда эле, мисалы үчүн туберкулезду бизге берди да, үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна. ВИЧти дагы акырындап эменин үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун инфекционисттерине, үй бүлөлүк дарыгерлерге бере баштайт. Ошон үчүн бизди быйылдан баштап ошол окутуп атат да, кантип ал оорулар менен кантип сүйлөшүш керек, дарыны ичкенде туура ичиш керек. Ошо эгерде убагында коюлса, СПИДке акыркы стадиясына жете элек болсо, бул ооруну дарыласа болот. Анан эгерде ооруп калып, белгилери болуп, мисалы үчүн бул баягы башталганда кадимки ОРВИ да, анан кийин күчөп отуруп, анан кийин башка оорулар жогот. Мисалы үчүн опоясывающий лишай, герпетический инфекция деп коет, кандидоз деп коет. Эми ар бир дарыгерлерге кайрылышы мүмкүн булар. Лорго, тери ооруларына, гастроэнтерологторго ар кандай оору күчөп кетиши мүмкүн. Ичи өтүшү мүмкүн, айлап жылдап, арыкташы мүмкүн. Эгерде башталышында көрүнгөн болсо, бул ооруну акысыз спид центрлер дарылап, анан кийин жукпаган стадияга да жукпай да калат, башка адамдарга, партнерунда мисалы үчүн, өздөрүнө да жакшы болот. Жанагы акыркы стадиясына жетпей, дарыны убагында ичсе, дарыласа болот. Демек бул жалпы иммунитетке таасирин тийгизип, адам организмине жараша кабылданып, андан ары күчөйткөн да. Дал эле ушул ВИЧ, СПИДке мүнөздүү белгилери болобу? Тааный тургандай. Мындай конкретно мүнөздүү деп айтканга болбойт. Баягы мен айтпадымбы, көпкө чейин эти ысып, табы айнып, көпкө чейин ичи өтүп, эч жери оорубай эле арыктап атса адам, алардын баягы иммунитети, адамдын иммунитетине жараша да, кээ бирлердин иммунитети начар, белгилери бат эле пайда болот. Кээ бирлердин иммунитети жакшы, жашоо деңгээли жакшы болсо, алар кечирээк пайда болушу мүмкүн. 2 жылда, 3 жылда, 4 жылда, 5 жылга чейин, 8 жылга чейин барып анан кийин кабылдашы мүмкүн. Ошон үчүн баягы адамдын өзүнүн иммундук системасынын деңгээлине жараша болот да. Жана экспресс тесттер тууралуу айтып атпайсызбы? Шилекейден ала турган жана башка. Булар мындай канчалык жана лабораториялык анализдердин жыйынтыгындай натыйжа бере алат? Ооба. Экспресс тест, мисалы үчүн биздин үй бүлөлүк дарыгерде экспресс тест жасайбыз. Бизди мына 1 жылдын ичинде 2 гана адамдан чыкты. Чыккандан кийин биз кан алып, анан кийин спид центрге, андан кийин уже тереңирээк изилдешет да, канчанчы стадиясы, дарыны баягы өзүнүн ар бир эмесин, стадиясынын схемасы бар да, кайсы дарыларды бериш керек. Анан кийин спид центрден алар тереңирээк текшерилишет. Шилекей менен текшере турган экспресс тесттер бул эмеде болот, аптекаларда сатып алып, шилекейден да тест жасаса болот. Эгерде адам өзү баягы кооптонуп атса, өзүн мисалы үчүн шектенип, менде жок болду экен деп жанагы айткан 3 көбүнчө могу корголбогон сексуалдык байланышты болгон эмелер, жарандар текшерип
конечно, эмеси проценти көп эле. Бул сиз жана 3 жол менен жугуу жолдоруна байланыштуу айтып атпайсызбы? Жалпы эле мындай кайсы категориядагы адамдар бул тесттен өтүш керек деген бир сунуштамалар барбы? Ооба, албетте бар. Биз спеццентрден жолдомо алганбыз. Кайсы оорулар, мисалы үчүн ар бир специалистте, ар бир дарыгерде мисалы үчүн перечени бар да, кайсы ооруларды текшериш керек. Мисалы үчүн терапевт эле айтсам, терапевтте жанагы 3 айткан көпкө чейин эти ысып, температура көпкө чейин түшпөй ооругандар, көпкө чейин ич өтүп токтобой, же болбосо жанагы дарыланбай турган неменин салмактын беспричинелүү түшүшү, арыкташы адамдын, же болбосо башка туберкулез, вирусный гепатит, бүт биздин эмеде дарыгерлерде учетто турган оорулардын баарын биз спидке текшергенге, жана экспресс тестке текшергенге аракет кылабыз. Өзгөчө жанагы туберкулез, гепатиттер Б, С, Д ошолордун баарын экспресс тесттен өткөргөнгө аракет кылып атабыз. Жана ошо демек алгачкы учурунда эрте аныкталганда ВИЧ инфекционисттер дарылап жатышат. Анан дарылоо канча узакка созулат, кантип мындай ошо терапия боюнча айтсаңыз. Канчалык эрте диагноз коюлса, баштапкы этабынан ВИЧтен же болбосо АИВтен спидке өтпөгөнгө, конечный стадиясына өтпөгөнгө ошол дарылоо ыкмасы алып келет да. Дарылоо ыкмасы, конечно, пожизненно, өмүр бою дарыланыш керек. Мисалы үчүн мен гепатиттер менен иштейм. Гепатит С жакшы дарыланат да, 3 ай, цирроз болсо 6 ай. Ал эми гепатит Б, дельта агент менен же болбосо дельтасы жок агент гепатиттер бар. Алардын дарылоосун биз айтабыз пожизненно, өмүр бою дарыланасың деп. Өмүр бою дарыланып, ошондо өзүнө да зыян болбойт. Ал өзүнүн курт чабуусундагы үй бүлөсүнүн мүчөсү, келинчеги же болбосо күйөөсү ооруп калса, аялы ооруп калса, жолдошу ошолорго жуктурбаган стадияга алып келет да дарылоосу. Дарылоо ыкмасы. Дарылардын баары шаардык жана республикалык, эми шаардык биздин Бишкектин жарандары шаардык спеццентрде дарыланышат. Ал эми областтардан келгендер эгерде өздөрүнө баргысы келбесе, республикалык спеццентрден консультация алып, ошол жактан дарыланышат. Ар бир райондо, ар бир шаарда спид борборлор бар. Демек бул бейтаптар дарыланып аткан учурда дарыгердин көзөмөлүнөн сырткары мындай кандай өзгөчө шарттарды аткарыш керек? Же мындай өзгөчө жүзүндүрмө эрежелер? Жанагы закондо айтылганда, жылдан жылга жаңыртылып атат деп атпаймынбы закон? Закондо айтылган, эгерде сен спид менен ооруган болсоң, сен ооруңду билсең, аны сен башкага жуктурбаш үчүн, мисалы үчүн жанагы кан аркылуу болгондо одноразовый бир жолу колдонгон инструменттерди колдонуп айтыш керек, мен колдонуш керек. Ал эми эгерде партнеру болсо, сөзсүз презерватив колдонуш керек. Ал эми бир определенный стадиясы болот, ошондо спеццентрдеги дарыгерлер айтат, сиз уже партнеруңузга кооптуу эмессиз, сиз кадимки жашоо менен жашай берсеңиз болот деп. Алар закон менен, мисалы үчүн атайын жуктуруп койсо, закон менен алар дагы эме алышат, атайын жуктуруп койсо, жазасын алат. Ал эми эмелер болсо, балдарда көп болуп атпайбы? Азыр балдардан да чыгып атпайбы? Мисалы үчүн эн атасы оору болсо, балдарга да жугуп атпайбы? Балдарга эме берилет, инвалидность берилет. Алар 18 жашка чейин мамлекеттен пособие алышат, акча алышат. Ошол жашоосуна керек, дарысына керек, өзүнүн жашоосуна керек балдар 18 жашка чейин эме алышат, пособие алышат. Тыгыз дарыгердин көзөмөлүндө болушат. Чоңдордон балдарда оорулар оору өтүшү менен же дарылоо ыкмалары менен айырмаланабы? Жок, айырмаланбайт. Эми баягы чоңдордун дарылоосу, дарылардын эмеси, дозировкасы башка болот да, балдардыкы башка болот да. Оорунун белгилери калгандары окшош эле болот. Баардык ооруда, балдарда болсун, чоңдордо болсун, оорунун белгилери, эң биринчи белгиси ошол бездери, тамак бездери, колтук бездери, такым бездери чоңоет да. Балдардыкы баары эле окшош клиникасы. Эми ушул мындай сиз айтып калдыңыз, элдин маалымдуулугу жогорулап, булдан баягыдай бир стигма же коркуу андай деле азайып калды деп. Бирок эгер ушул түшүнүк дагы деле бар болсо, ВИЧ менен күрөшүүгө бул мындай кандай таасирин тийгизет?
ВИЧ менен эгерде ушул ойдон калып дагы өнүгө берсе, адамдардын жарандардын аң сезими өсө берсе, дарылоо жок, биринчи диагноз коюу эрте стадиясында, биринчи стадиясында, ВИЧ стадиясында коюу жеңилирээк болуп калат. Анткени акыркы стадиясы болуп СПИД болуп калганда адамдын уже баягы иммундук системасы таптакыр иштебей, бүт эмне оору болсо ошолордун баары жугат да, будто пневмония, кайсы органы болбосун баарына уже осложнение берет да, анда уже оору болуп калат. Оору уже в смысле баягы не жилец деп коет орусча, уже дайындала берет. Ал эми маалыматтык медиа жакшы иштеп атканда баштапкы стадиясында коюлса, албетте жеңил болот. Оорулар кадимки эле жана айттым го, кадимки эле мурдагы эле мурун башка инфекциялык ооруларда эле келип кетип дарыланса болот. Бирок баягы бизде мусулманчылык деген бар да, эл эмне дейт деген сөз бар да. Ошон үчүн баягы бизди окутуп атканда айтты да, мисалы үчүн Кара Балта шаарында же болбосо Токмок шаарында билип калса, анан кошуларын билип калат, туугандарын билип калат деп, Токмоктон Кара Балтага, Кара Балтадан Токмокко, же болбосо Таластын райондоруна ар кайсы жака барышат да. Баягы мусулманчылыкта эл эмне дейт деген сөз баары бир бул өмүр бою биздин каныбыздан кетпейт болуш керек, эл эмне дейт деп баягы корунат да. Менин колум менен көрсөтпөсүн, ушул оору экен, ушунун үй бүлөсү оору экен, балдары да ооруп калыптыр, анан келинчеги ооруп калыптыр деп, ошол сөздөн коркуу сезими ойлойм баардык эле ооруларда, баардык эле ВИЧ менен СПИД менен ооруган ооруларда бар деп. Жана баягы бизге келгенде диагнозун ачык айтпайт да, биз только шифрын эле айтып коебуз да. Анан ар бир дарыгер өзү билет өзүнүн эмесинде, жарандардын арасында канча оору бар. Алар кадимки эле адамдардай келип поликлиникада анализ тапшырышат, рентген өтүшөт, кардиограмма өтөт, УЗИ өтөт. Анан кадимки эле адамдардай аралашып жүрө берет да. Анткени бул кан менен жугуучу, жанагы 3 жол менен жугуучу оору да. Ошон үчүн алар кадимкидей эле эч кандай корунбай эле келип бизге анализдерди тапшырып, врачтарга көрүнүп, консультация алып кете беришет. Бейтаптардын өзүнөн сырткары жарандардын дагы мисалы жугуп калбасын, аралашпаса жакшы болот эле дегендей пикири болгон үчүн дагы аларда мындай корунуу сезими көбүрөөк болуш керек. Ооба. Ошо корунуу сезими, анан экинчи мусулманчылык. Ошо эл эмне дейт деген сөздөн коркушат. Эл эмне дейт деген баягы балдарыма сөз тийип калбасын. Мисалы үчүн эн атасы ооруп болсо, эн атасы ооруп калса, мисалы үчүн ал балдарына да коркот. Мектепте же болбосо окуу жайларында кол менен көрсөтпөсүн, ушул эме экен, ВИЧ экен, анан СПИД экен деп. Ал эми баягы туугандарынан коркот. Аларда аң сезимине жараша да. Мисалы үчүн ал маалыматтын баарын билсе, жугуу жолдорун билсе, алар кадимки эле жашай берсе болот эле да. Бирок азырынча ошол коркуу сезими ойлойм бардыгында кете элек бар. Жана жалпы кардиограмма, УЗИлерди түшүп атканын себеби бул жалпы эле абалды текшериш үчүн, бул ВИЧ атайын бир кайсы бир органдарды жабыркатат деген, бул ар бир адамда индивидуалдуу болуш керекпи? Ооба, ар бир адамда индивидуалдуу. Ошон үчүн булар өзүндө график бар, обследование. Мисалы үчүн СПИД центрде жок да, рентген жок, УЗИ жок, анализ только ВИЧке алат, эми баягы канда алат дечи, анан калган общий обследованияны биздин үй бүлөлүк дарыгерлер борборунан эле өтө беришет, кадимки эле жарандардай. Бул бейтаптарга бир атайын бир башка кадимки жашоодо жашаодон мындай бир чектөөлөр же атайын бир сунуштамалар барбы? Мисалы, тамак ар бир булар менен СПИД центрдин дарыгерлери да иштешет. Ошондой эле булар жанагы неправительственные организациялар, ар бир соц жумушчулар, соцработниктер, алар ар бир оору менен иштешет, ар бир ооруга жардам берет, ар бир ооруга баягы ошонун проблемаларын чечкенге жардам беришет. Ар бир эмеде СПИД центрде толтура соцработниктер бар. Ошолор ошонун үй бүлөсү менен, ошол ооруп калган адам менен иштешет. Поликлиникага бизге жардам керек болсо, бизге чалышат. Мисалы үчүн жакында эле бир кичинекей бала баягы ВТЭКтен инвалидность өтүш керек болду. Соцработник менен байланышып иштеп аттым да. Анан кийин акырындык менен апасы келип, баягы тааныштым апасы менен. Атасы келген жок, анткени атасы балким поликлиникада бирөө көрүп калып, кол менен көрсөтөт дедиби. Соцработниктер көп жардам беришет, алар аябай көп булар.
Мисалы спорт менен машыгуу деген сыяктуу активдүүлүктөр аларга тыюу салынбайт. Жок, тыюу салынбайт. Булар кадимки эле жашоо менен жашай берет. Албетте уже эң акыркы стадиясына келип калса, адам спорт эмес жашоого болгон деңгээли да түшүп калат да. Ал эми башталыштында дарыланып атса, акыбалы жакшы болсо, анализдерин титри түшүп атса, ар бир дары бергенде центрден ошонун титрин текшерип турат да. Титр канчалык бийик, высокая, бийик деңгээлде болот, орто деңгээл, кичинекей деңгээлде болот. Ошого жараша дарынын дозировкасы да кетет, анан ошого жараша дарыгерлер рекомендация берет. Алар кадимки эле жашоо менен жашай беришет. Эми жалпы эле ушул угармандарга айта кетсеңиз, ВИЧ жөнүндө, СПИД жөнүндө эмнени билиш керек? Ооруган адамда, оорубаган адамда мындай кантип кабыл алыш керек? Мисалы үчүн оорубаган адамдар баягы шектенбей жашаш үчүн эмне кылыш керек? Мынакей муну айтылган. АИВ инфекциясына кайсы гана болбосун СПИД борборунда же үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда текшерүүгө болот экенин билиңиздер. Ал чейинки жана кийинки милдеттүү психосоциалдык кеңеш берүү менен коштолот дейт, эгерде ооруп калса. Анан АИВге текшерилүү акысыз экенин билиңиздер да. Каалоо боюнча купуя. Добровольно и анонимно, орусча айтканда. Ал эми кыргызча АИВге текшерилүү бардык жерде акысыз жана купуя жүргүзүлөт. Мисалы үчүн мага келип экспресс тест поликлиникага келип текшерилип калса, мен барып поликлиниканын баарына кыйкырбайм да, акырын телефонун алам, СПИД центрге чыгам, телефонун берем, ооруну чакырып ага түшүндүрүп айтам. Сиздики ушундай болуп калды, текшерилишиңиз керек, диагнозду эрте коюш керек деп. Ал эми мисалы үчүн шектенбей жашаш үчүн дагы эмне кылыш керек? Байланыштан кийинки алдын алуу. Мисалы үчүн корголбогон сексуалдык байланыш болсо, кооптуу кырдаал келип чыккан учурда, эгерде презервативсиз жыныстык байланыш, сексуалдык зомбулук, бир шприц менен ийне аркылуу банги колду жана башка болсо, 72 сааттын ичинде кечикпестен медициналык тез жардамдын медициналык кызматкерине же СПИД борборуна кайрылып, АРВ дары каражаттары менен байланыштан кийинки алдын алуу чараларын көрүүгө тийиш. Ушуну эстеп калсаңыздар, 72 сааттын ичинде сиз борборго кайрылып, СПИД борборуна эме болсо, жана даже тез жардамда бар да, ошол жанагы чараларын, дарыларды, дары каражаттары менен байланыштан кийинки алдын алуу чараларын көрүшүңүз керек да. Ушуну эстеп калсаңыздар. Ал эми андан кийин диагноз коюлуп, тест тапшырылып, анан диагноз такталат, аныкталат. Бул медицина кызматкери болобу, же болбосо жанагы салон красоты, же болбосо татуаж, пирсинг, даже хиджама, ошону алган убакта сиз эгерде мындай эме болуп калсаңыз, шектенип калсаңыз, эстеп калыңыз да, 72 сааттын ичинде сиз кайрылсаңыз, алдын алуу дарыларды сөзсүз берет, акысыз берилет. Чоң рахмат сизге, убактыңызды бөлүп угармандарга пайдалуу маалыматтарыңыз менен бөлүшүп, түшүндүрүп кеткениңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Сак бол программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бүгүн биздин студияда мейманда дарыгер инфекционист Жумабек Эсенканова болду. Эфирди мен Айгерим Кулатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00-дө Жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.